Назира Айтбекова жылаяктай кылып жар сала берип элден тепки жейбиз, сын угабыз. Инстаграм баракчамдагы катталуучуларымды кармайм же элдин көңүлүн чордоонда болууга аракет кылган айымдарды кырсык каптап жатканы көпчүлүктү чочутту. Өзгөчө ырчы Анжеликанын жол кырсыгы элдин көзү сөзү өтүп кетти делген сөздөр менен коштолду. Бул окуядан кийин блогер Назира Айтбекова да элдин назарына калган деген сөздөргө өзүнүн пикирин калтырды. Баламды, жашоомду, сүйгөнүмдү, эрге тийгенин жатам. Ушу тиейин деп калдым. Тийдим, тийип бүттүм деп чыгаргым келбей калды. Кооптуу экен бул нерселер. Аялуу, аяр дүйнөбүз көз, сөздөн алыс болсунчу. Жылаяктай кылып, жар сала берип, элден тепки жейбиз, сын угабыз. Анан эле эл эмнеге жашоомо кийгилише берет, эл эмнеге менин жашоом менен жашайт дейбиз. Өзүбүз чек койгонду, уруксат бербегенди билбейбиз. Анткени эл билчү нерсени гана билиш керек экен. Акыл кирейин деп калыптырбы я? Жашоодон каталарды кетирип олтуруп, анан көп нерсеге үйрөнө турбайбызбы деп жазган. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Аваз жана Айдананын кызы Ариана 1 жашта. 16 январ күнү жылдыздуу түгөөлөр Аваз Акимов менен Айдана Деканын кызы Ариана 1 жашка толду. Жаш жубайлар тун кызынын туулган күнүнүн жакындарын чогултуп, чоң кубаныч менен белгилешти. Бөбөктүн урматына арналган кечеге күбө болдук. Кызыбыз кийин ыраазы болсун деп туулган күнүн белгиледик. Аваз, Айдана, кызыңардын туулган күнү кут болсун. Ариана кимге жакын? Аваз, кызыбыз негизи Айданага жакын, чоңойгон сайын мага да жакын болуп келатат. Эгерде унаадан мен биринчи түшүп кетсем ээрчийт, апасын ээрчибейт. Айдана, бирок үйдөн менин жанымдан чыкпайт, анткени курсагын тойгузам, эшикке чыгаарда атасын ээрчийт. Кайсы учурда кимге барышты билип калды. 1 жашында наристенин кылыктары чыгып калат эмеспи? Аваз, чуулдурап ар кайсы сөздөрдү айта баштады. Башкача бир ширин тилде сөздөрдү айта баштаган аябай жагып, жүрөктү элжиретип жатат. Айдана, сонун кылыктары бар. Ордунан туруп кыйшаңдап, тай басып, кайра коркуп кетип отура калат. Оюнчукту көрө алып басып кетет да, эстеп кетип туктап отуруп калат. Аваз кандай ата? Айдана, сонун ата. Ушундай ата болгонуна жаратканга ыраазымын. Биринчи жолу эне болуп жаткандыктан жолдошум жардам бербесе кыйналмакмын. Аваз абдан эптүү. Кээде туура кылып жатабы деп мени текшерип калат. Азыр кызымды жакшы карап калдым. Интернетте атасы менен кызынын мамилесин чагылдырган сонун видеолор барго. Аларды карап алып, Аваз да мен да кызым ушундай ата болом деп кыялдана берчү. Аваз, кызымдын чачы өсүп калса, чоң соргуч менен тартып алып, резинка менен байлап бергенди күтүп жатам. Айдана, Аваз азыр эле Ариянын чачын фен менен кургатып берет. Көз тийбесин, көз тийбесин. Ушул маекти кызыңыз кийин окуса керек. Ага азыр эмне деп айтат элеңиз? Аваз, кызым ушундай жапжаш болчубуз деп айтат элем. Айдана, кызым чоңойгондо биздин эмгектерибизди көрөт. Клипти да кийин көрүп ыраазы болсун деген максатта тартып, бүгүнкү туулган күнүнө да мен 1 жашка чыкканда апам Мини Маус болгон турбайбы деп үчүн уюштурдук. Аваз, биз жаңы баш кошкондо биздин ар бир жакшылыгыбыз чоң майрам болот. Ар бир балабызга көңүл бурабыз дегенбиз. Элге көрүнүп шоу кылгыбыз келбейт. Болгону эсте калсын дейбиз. Эмне үчүн бул образды тандап алдыңыз? Айдана, кичине кезимден бери эле Мики Маустун кулуктарына жакынмын. Кызымдын ар бир кийими кулактары менен. Аваз, кызым бирок канча кызыкпайт буларга, машинелерге кызыгат. Айдана, чынында курчактарды карабайт. Соода борборлорунда сейилдеп жүргөндө оюнчуктарга алып барсак эркек балдардыкына кызыгат. Мен болбой эле чачын байлап, кулак тагып кыз кыла берем. Кызымды курчактай кылып чоңойтсам деп кыялданам. Бул күн конокко келген жалпы балдардын майрамы болуп жаткандай. Аваз, кече бизге ар бириңер балаңарды ээрчитип келгиле. Балаңар жок болсо бөбөгүңөрдү, ал да жок болсо кошунаңардын баласын ала келгиле деген шарт койгонбуз. Бүгүн ата-энеңиздерди көргөн жокпуз. Аваз, ооба, анткени жаштарды гана чакырып туулган күнүн белгилеп жатабыз. Күн жылыганда айылга барып тушо тоюн беребиз. Ата-энебиздин батасын ошол тойдон алабыз деп турабыз. Маегиңизге рахмат. Ариана бактылуу балалыкта чоңойсун. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.
Ырчы Анжелика жандандыруу бөлүмүндө жатат. Кызына операция жасалат. Ырчы Анжелика Кайратова Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жандандыруу бөлүмүндө жатат. Анын абалы операциядан кийин туруктуу деп бааланууда. Ал эми 6 жаштагы кызына бүгүн операция жасалат. Ал азыр жандандыруу бөлүмүндө. Эске салсак, 23 январдагы жол кырсыктан Анжелика омурткасынан жабыркап, кызынын 2 буту сынып кеткен. Маалымат булагы аргумент чекит KG. Анжелика ырчы, түгөйүм мени 10 жыл күтүүгө даяр. Кайра эле Анжелика чыгыптыр дегениңиздер менен баса калып окуйсуздар белем. Анжеликанын жеке жашоосу мамлекеттик чоң маселе катары көтөрүлүп барып токтойт. Аны да билем. Окурмандын оюнда турган бир топ суроолордун жообун алып берели деп Анжеликаны маекке чакырдык. Сиз кызыккан жеке жашоосу тууралуу ырчы айым өзү айтып берсин. Салам Анжелика, дароо эле Дубайдан колуңду сураган күйөө бала тууралуу кепти баштайлы. Саламатсызбы? Кыргыздарда мынтип колун сурагып деген жок. Биринчи никемде деле кыргызча сөйкө салып алып кетишкен. Колумду бирөө жарым бардык эрежелер менен сурайт деп ойлогон эмесмин. Анын суранычы менен жеке баракчама чыгарып, кубанычыбызды бөлүштүк. Ал адам дагы деле колумду сурашы мүмкүн. Же жетелеп барып никебизди каттатып саламбы билбейм. Үйлөнүү үлпөт тууралуу сурасаңыз азыр болбойт. Менимче түгөйүм деп жарыя кылгандан кийин бул олуттуу кадам. Канча убакыттан бери таанышсыздар? Көп убакыттан бери таанышпыз, бирок азыр гана бири-бирибизди жакындан билгенге убакыт болуп жатат. Бири-бирибизди 100% биле алдык деп айта албайм. 70% билебиз десем туура болот го. Анда күйөө баланы сыртынан болсо да тааныштырып кетпейсизби? Социалдык тармактардан баары эле мага акыл үйрөтүп ата-эне болуп алышкан. 3 кызың турат, турмушка чыкпай эле койбойсуңбу? Кыздарыңа кандай үлгү берип жатасың десе, бирөө алардын өз жашоосу бар, туура кылып жатасың дешет. Же кандай эле колуңду ар ким сурай берет дешкендери бар. Арасында кандай адам Анжелика татыктуу дешет. Менин түгөйүм карапайым болсо да, бай болсо да түрдүү ойлорду айтышат. Азырынча ал адам тууралуу маалымат бере албайм. Чогуу бизнес жасап, иштерибизди чогуу алып кетсек деп ойлоп жатабыз. Бул иштерди үйлөнгөндөн кийин жасайсыздарбы? Азыр биз кимдин канча бизнеси бар, кимдин канча үйү бар деп жарашып жатабыз. Анан баарын чогултабыз. Тамаша, жашоо ушундай болуп калбадыбы? Кыздарымдын келечегин түптөп, бирден үй алып берип, бизнестеримди түптөйм. Анан стоп, мунун баары кыздарымдыкы жана ата-энемдики. Мен сага жалгыз келдим, эми бак деп барып алыш керек. Ошондуктан эч нерсеге чогуу жасай элекпиз. Жанымдагы адам менден күчтүү болуш керек деген элең. Түгөйүң күчтүүбү? Сабыры менен баарын жеңди, эркелигимди, мүнөзүмдү көтөрүп келе жатат. Демек күчтүү. Кыздарың кандай кабыл алышты? Колумду сурай турган күнү ресторанга барган элек. Тамактанып бүткөндөн кийин десертти башка столдон беребиз дешти. Барсам гүлдөр туруптур. Түшүнбөй калдым. Анан ал келип сюрприз жасап шакекти колума салып койду. Чөгөлөш керек болот, же бир нерсе деп айтыш керек беле деди. Анткени айта турган сөздөрдүн баары буга чейин айтылган эле. Кыздарыма айтсам куттукташты. Элима, биз ошондо аталуу болдукпу деди. Жок, силердин атаңар бар. Аны эч качан ата дебейсиңер. Шакек гана салды. Күйөөгө тие элекмин деп түшүндүрдүм. Урмат менен мамилем жакшы. Кыздар кааласа атасына барышат, эки жактан тең мээримден өксүк болбой чоңоюп жатышат. Үйлөнүү тою жакында эмес окшойт. Аял кишинин башы бош болсо эле жаман сөз ээрчийт экен. Кайсы куратта болбосун аял турмушка чыгып бактылуу болушу керек. Мен дагы наристелүү болуп, очогумдун ээси болгум келет. Бирок азыр турмуш курууга даяр эмесмин. 5-10 жылдай турмушка чыкпайм. Ал ошончо жыл мени күткөнгө даяр. Биз эч кайда шашпайбыз. Эч кимге бир нерсени тастыктап көрсөткүбүз келбейт. Ушул жашка келип, ортодо балдар болгондон кийин шаша-буша үлпөт той бербейбиз. Болгону башым бош эмес дегенде айткым бар. Менин да саат 6-7ден кийин үйгө келип кал деп көзөмөлдөп турган адаммын. Бар дегенди билдиргим келди. Кээде атаңдай болгон кишилер тамакка чакырат же башка бир шылтоо менен жакындарыңа аракет кылышат. Ошондойлорго көрсөткүм келди. Жеке жашооң дайым талкууга алынып келет. Эмнеден? Мен муну элдин сүйүүсү деп билем. Шоу-бизнестеги айрымдардын жашоосуна мындай окуялар болуп келет. Бирок эч бирөөсүнө мынчалык кызыкпайт. Азыр кайсы жакка барбайын, жанымда иним же фотограф болобу ошону карашат. Мени карашпайт. Жолдошу ушул окшойт деген кызыгуу менен тиктеп калышат. Бул темадан четтейли. Наам тапшырып берем деген ырчылардын катарына кирдиң. Наамдын ошончо баасы кетип калганбы? Маданияттын мыкты кызматкери деген төш белгини жылдыздар менеджер
болдорборунан улам алгам. Ушул эле намым бар. Эл аралык көп сынактарга баргам. Диплом, мактоо баракчамдын саны 80ге жетет. Маданияттын бардык тармактарында аракет кылып келе жатам. Наамды берем дегенимдин себеби бар. Эмнеге башка бир эмгеги үчүн алынган наамды башка бир жоруу үчүн алып коюш керек? Ал берилдиби, демек калышы керек деген нерсени айткым келди. Ырчылыктын үстүндө көп жылдан бери келе жатасың. Музыкалык билим алсам деген оюң болгонбу? 1-класстан 5-класска чейин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайда окугам. Музыкалык билим алам деген оюм жок. Себеби өзүмө керектүү сабатым бар деп эсептейм. Аранжировщиктер деле эч кандай билими жок хиттерларды жаратып жатышпайбы? Окууга кеткен убактымды бизнес жаатындагы билимге кетирсем деп окуп өсүп жатам. Канчалардын билими бар, бирок иш жүзүнө колдоно албай келишет. Анткени каражаты жок. Эгерде министр же директор болоюн деп жатсаң, окушуң керек. Менин андай ойлорум жок. Өзүмдү музыка сабагынан берем, мугалим катары да көрбөйм. Мен продюсерлик кыла алам. Учурда 50ге жакын окуучум бар. Ошондуктан музыкалык билим алуу кажет эмес. Маеңе рахмат. Маалымат булагы Суперчекит KG.